Билим берүү жана илим министрлиги Бишкектеги жогорку окуу жайлар менен колледждер үчүн окуу графигин өзгөртүү өтүнүчү менен президенттик администрацияга кат жөнөттү. Ага жогорку жана кесиптик окуу жайлардын жетекчилеринин кайрылуусу негиз болду. Июлдун аягында Минкабдын төрагасы Акылбек Жапаров Бишкектеги мектептерде сабактарды 8ден эрте, жогорку окуу жайлар менен колледждерде 10дон кийин баштоо тууралуу токтомго кол койгон. Мындай идеяны Бишкек мэриясы шаардагы жол тыгын маселесин чечүү үчүн сунуштаган. Минкабдын бул чечимине Бишкектеги студенттер нааразы болуп, сентябрдын башында жаңы окуу графигин жоюу талабы менен петиция жарыялашкан. Алар тыгындарга студенттер себеп эмес экенин, анткени алар коомдук транспорт менен жүрүшөрүн билдиришкен. Студенттердин айтымында сабактар кеч башталып, окууну жумуш менен айкалыштырууга мүмкүн болбой калган. Ошондой эле алар бул чара ыңгайсыздыктарды жаратып, тыгын маселесин курчутуп гана жатканын белгилешкен. Билим берүү министрлиги окуу графигин өзгөртүүгө мекеме да каршы болгонун, бирок ал эске алынбаганын билдирген. Токтом долбоору каралып жатканда министрлик терс корутунду берген. Жогорку кеңештин депутаттары да жаңы окуу графигин сындап, мурдагы графикке кайтууну талап кылышкан. Айрым эл өкүлдөрү окуучулар биринчи сабакка жетишип баруу үчүн таңкы саат 6да турууга аргасыз болуп жатканын белгилешкен. Алардын айтымында буга байланыштуу балдардын концентрациясы жоголуп, сабактарда уктап калууда. Ал эми жогорку окуу жайларда экинчи мөөнөттө окуган студенттер үйүнө кечки саат 9-10дордо келип жатышат.